Биздин заказдар да келип калды. Лагманты мынакей мантысы менен, эти менен кыскасы өтө эшиктен кирип келатканда көрдүм да, анан өзүмчө баягы бул лагмантыга кириңиздер, лагманты жаңы ачылган десем, бул эски клиент экен да эжекен. Да мына эрте мененки завтракка турганда ушулар болобу эрте менен? Ооба, болот. Саат канчага чейин болот? 12-ге чейин болот завтрактар. Мынакей намазканасы бар экен мекенде. Дубровкада. Ошол жерде лагман жеген болчук, ошон үчүн ушул жака издеп келдим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздер Москва шаарында туруп, Казакстанга кирди-чыктыга ишеничтүү жана тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мына ушул экранда турган номерге чалыңыздар. Шамил деген жигит. 21-кылым технологиянын заманы тугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, баарыбыз эле колубуздагы телефондорду күн сайын кубаттоо үчүн унутпастан зарядка сайып, зарядын толтуруп турабыз. Ансыңардай адам баласы дагы өзүнүн энергиясын толтуруш үчүн албетте тамактаныш керек. Тамактын эң жакшысы тугандар бул албетте адал жана даамдуу тамактар. Ал тамактар кайда десеңиздер, мына биздин артыбызда Лагмантынын 2-чи филиалы ачылып турат тугандар. Мына ушул жерге келе бересиздер. Дареги болсо Таганская площадь 88 тугандар. Ушул жерге келесиздер, өзүбүздүн кыргыз мекендештер, ишкер эжекелерибиз Лагмантынын 2-чи филиалын ачыптыр. Азыр кирип ичинде кандай өзгөчөлүктөрү бар, бардыгын тааныштырабыз. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келиңиздер. Хуш келипсиздер. Мекендештер, көрдүңүздөр, Лагмантынын 2-чи филиалына кирип келдик. Диана, саламатсызбы? Саламатчылык. Мекендештер менен амандашып коюңуз. Амансыздарбы? Баарыңыздарды Рамазан байкенин каналында көрүп жатканыма кубанычтамын. Дагы бир жолу сиздер менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Хуш келипсиздер. Рахмат, хуш көрдүк. Лагмантыны ачып коесуздар. Ооба, буюрса 2-чи филиалын ачтык Лагмантынын. Тугандар, өтө сонун, центрге жакын, мына Таганский метро, бул жагында Таганский метро, бул жагында Марсийская метро экен тугандар. Ат жагында Кремль бар. Кыскасы центрге жакын жер экен, аябай сонун. Жолго дагы ыңгайлуу экен, метродан 1 минутада, бул жагынан дагы эки жагынан тең, узагы 2 минутада кирип келет экенсиңер. Эмне өзгөчөлүктөрү бар? Менюда кандай? Келиңиз менен өткөзүп берем. Лагмандар кетти заказ. 2-чи этажда бар экен, 2-чи этажга да азыр чыгабыз да буюрса. Эң сонун өзгөчөлүгү 1-чи филиалынан 24 саат иштейт. 1-чи филиалында сааты кыска болчу. Кечки саат 8де жабылып калчубуз, көп коноктор эрте жабылып калганыбызга, ой биз жумуштан чыгып барайын дегенбиз, атайын лагмандар жеген деп жетишпей калчу. Анан сиздер үчүн буюрса 24 саат иштеген лагман ачылды. Келип эми кайсыл убакта сизге ыңгайлуу болсо, келип лагман жеп кетсеңиздер болот. Эң сонун 24 саат бою мына караңыздар. Түнү такси кылган, таксидеги биз мекендештер, доставкадагы мекендештер келе берсеңиздер болот, эч кызалат болбостон. 24/7 дейт мына. Бул жагы выходной жок. Выходной жок. Мына, көрдүңүздөрбү? Бул жакта эмне бар эми? Тааныштырыңызчы гана. Бул жакта раздача, холодильниктер, раздача. Холодильникте муздак суулар бар экен. Выпечкалар, десерттер, чизкейктер, торттор, тарталеткилер бар. Бул жак кухня дальше. Бул жак кухня башталат. Эми кухняга азыр биз кирбей эле болот, бизде форма жок. Мекендештер көрдүңүздөр, оромонун түрүн кылып коюптур. Мына самсынын түрү бар экен. Пицца, десерттерди көрдүңөр. Романтично отуруп келсеңер да болот экен. Анткени 2-чи этажы да өзгөчө сонун жер экен. Жакшы, сонун экен. Бардык нерсеге ылайыкташтырганга аракет кылдык. Келип сиз шашып аткан болсоңуз, кофе менен, чай менен выпечка жеп кетсеңиз да болот. Болбосо шашпай келип отуруп, музыкалар ойноп турат, өзүнүн кыргыз музыкалар, адамга жагымдуу музыка ойноп турат. Келип тамактанып, шашпай компания менен келип отуруп кетсеңиздер да болот. Атайын на заказ тамактарды заказ кылсаңыздар да болот. Компания менен дегенде кандай, бир 10-15 адам келсе, кенен аш заказ кылып, же курдактар заказ кылып жесе болот. Заранее заказ кылып койсо, дивандарды бириктирип, ошо место даярдап, ошо килограммна тамаш, курдак, кандай тамак заказ кылса жесе. Мекендештер, достор, жоролор, жамаат, коллегалар, кесиптештер, кыскасы бүт барыңар алдын ала Диананын номерин экранга жазып коебуз. Ушул номерге байланышып, бизге ушундай 6 адамбыз же болбосо 15 адамбыз место даярдап койгула, монча килограмм аш же болбосо монча килограмм курдак десеңер, бүт бардыгын алдын ала даярдап, местоларды даярдап коет, 2-чи этажда отурасыздар, аябай сонун болот. Менюда эмнелер бар? Ушулерден көрөм менюда. Менюда мурунку тамактар, азырынча мурунку точка менюсу менен иштеп атабыз. Ошол эле тамактар, завтрактар, суюк тамактар баары калган. Бирок буга кошумча жаңы меню чыгып атат. Аш, кыргызча казан кебаптар, дымдама бар тамактар болот. Дымдама болот, могу тамактарды көргөзүп коем мына. Эрте мененки завтракка турганда ушулар болобу эрте менен? Ооба, болот. Саат канчага чейин болот?
12-ге чейин болот завтрактар. Көрдүңүздөр мекендештер, могу каша кыскасы бүт бардыгы мына эртең мененки тамактар саат 12-ге чейин келип ушул жерден даам татып кетсеңиздер болот. Өтө сонун. Эртең менен жегенге мындай жеңил, обедте бир отуруп жирный бир лагманты жейсиңер. Сонун кыскасы. Анда жогоруну көрөлү. Жүрүңүз. Ого, бул жагда сон турбайбы? Мынакей. Экинчи этажыбыз. Дивандар бар, стулдар бар. Өтө чоң эмес, бирок өтө кичинекей эмес, ыңгайлуу. Уюттай жер экен да. Мына. О дивандардын бардыгын мекендештер караңыздар. Бардыгын бириктирип туруп, столду жакшынакай кылып жасап берет. Ушул жерде жамаат менен, достор менен кийинен жана заказ берген тамактарды жесеңиздер болот экен. Бул жагында дагы жанагындай уборныйлар ар жакта окшойт. Уборный бар, анан нарта намаз окугандарга жай бар. Намаз окушу жай бар. Ооба, ушул жердеги үйлөнгөн коноктор келип намазын окуп чыгып кетет. Мынакей намазканасы бар экен мекендештер. Намаз 5 убак намаз дагы бар, Кудай кааласа. Курсак тойгозуп, же болбосо чайга чейин келип намазды окуп алып, анамыз мында деп лагмантын уруу бересиздер. Мына жактагы караңыздар. Сырт жактан бүт эме көрүнүп турат экен, Ооба, центр ортолук көрүнүп турат, контейнерлер иштейт. Мына. Кондер иштеп атат, Кудай кааласа салкын. Бул жакта эжекелер да тамактанып отурат экен. Эже кандайсыз? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшы эжеке. Мен кармап эле турайын, сизге. Мен өзүңүз эле кармап турган жакшы көрөм деп. Тамагыңыз таттуу болсун. Рахмат, рахмат. Кандай экен эжеке? Эң сонун экен, биз дагы издеп отуруп, ушул кыздар менен биз Дубровский деле кайсыл метрода? Дубровкада. Ошол жерде лагман жеген болчук, ошон үчүн ушул жака издеп келдик. Машалла. Кыздардын тамагын жеп кетейли деп. Аябай сонун. Мен дайыма ушулардын тамагын мактап жейбиз. Биз жамаат менен да келип жеп кеткенбиз. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Дайыма жакшы күндөр боло берсин. Ушинтип элдин баарын ыраазы кылып, жакшы тамактарды узатып жүрө бериңиздер. Рахмат эжеке. Тамагыңыз таттуу болсун эжеке. Сиз алып алыңыз. Мен бул эжелер сиздин биякта шериңиз бар? Бар, балам бар. Балаңыз бар. Эшиктен кирип келаткандай көрдүм да, анан өзүмчө баягы бул лагмантыга кириңиздер, лагманты жаңы ачылган десем, бул эски клиент экен да эжеке. Рахмат эже, тамагыңыз таттуу болсун. Мынакей мекендештер, көрдүңүздөр, ушундай уютный жер. Кааласаңыздар, мына жерде деле жабып туруп үстүнө дагы место кылып берет. Кыскасы бул жана азыркы учурда филиал ачыш боюнча биринчи местода кетип атат да, Кудай кааласа. Кудай буюрса дагы келечекте ушул Волгоградский проспект, Кузьминкин жактарында дагы ачсаң, Кудай буюрса ошол жакта мекендештердин суроо талабы өтө көп. Ошо тегеректерден да ачсаң, Кудай буюрса биз дагы барып биздин мекендештерге жакшынакай кылып чагылдырып көргөзүп бергенге аракет кылалы. Бизге эмне бересиң анда? Бизге да лагман бересиңби? Ооба. Лагманты берсең бизге оператор экөөбүз фирменный тамакты отуруп биз дагы дам татып көрөлү мекендештер. Анан сиздер менен Кудай буюрса бөлүшөбүз. Бизге дагы сонун заказдарыбыз келди мына. Биз дагы дамын татып көрөлү. Канчалык деңгээлде сонун. Бисмилла. Сочный, эти дагы жумшак туугандар. Мына, көрүңүздөр, лагманты. Мантысы менен аябай сонун экен. Бир киши кенен тоет. Бисмилла. Сонун экен мына. Экинчи этажды көрдүңүздөр мекендештер. Экинчи этажда дагы мындай 10-15 адам кенен отуруп тамактансаңыздар болот экен. Бул жактарын көрдүңүздөр. Эми киргенде бир аз кичинекей тар местода көрүнүшү мүмкүн, бирок жогорусунда кенен отурсаңыздар болот. Эми сырт жагынан дагы көргөзүп коелу туугандар. Азыр бул жерде мына эки тарабында тең мына тротуарларды оңдоп атыптыр, ремонт болуп атыптыр. Ошон үчүн баягы жолдогу кичине татаалдыктарга, мүчүлүштүктөргө көңүл бурбай, Кудай буюрса келе бересиздер мына. Лагмантынын логотиби турат, ушул жерге келесиздер. Жана бул жерде ким болот? Дайыма ким турат бул жерде? Дайыма өзүм болом. Өзүң ушул жердесиң? Өзүм ушул жерде. 24 саат. Жок, 24 саат эмес. Күндүзгү сменада өзүң. Өзүм. Мынакей. Келсеңиздер, өзүбүздүн жердеш кызыбыз сиздер тозуп алат, Кудай буюрса каалагандай тамакты эгерде жамаат менен заказ кылам десеңиздер, алдын ала жазып коесуздар WhatsAppка. Болду, ошонун негизинде заказды алып, тамакты ушул жерден жеп отура бересиздер. Баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер, сиздер үчүн кызматтабыз ар дайым. 24 саат бою ачык экен, ушул жерге келе бересиздер мына, лагманты.